Апаңызга чалып, апаңызды канчалык жакшы көрөрүңүздү жакшы жылуу сөздөрүңүздөр менен жеткирип берип, бизден бөлөк алыңыз. Не олдуң кызым? Акча керекпи? Эркелеткен билбейм, эй бала деле экөө бирдей кете берет го. Апа, мен сизди жакшы көрөм. Ар кандай сөз менен эркелет да. Жаным, алтыным, мен сени жакшы көрөм балам. Салам көрүүчү. Бүгүнкү 8 мартка карата жаштарды өз апаларына телефон чалдырып, алар апасын канчалык жакшы көрөт, аларды апалар кантип эркелетет, кантип урушат. Мына ушул тууралуу сурамжылоо жүргүзмөкчүбүз. Ал эми бул колумдагы турган белек студенттердин апаларына. Анда эмесе кеттик. Апаңызга чалып, апаңызды канчалык жакшы көрөрүңүздү жакшы жылуу сөздөрүңүздөр менен жеткирип берип, бизден бөлөк алыңыз. Макулбу? Макул. Апа, кандайсыз? Көрүнбөйт го? Кандайсыз апа? Жакшысызбы? Аудио. Жакшы жүрөсүзбү? Алло. Жакшы балам, өзүң окууларың жакшы ишти, окутасыңбы? Жакшы. Апа, мен сизди жакшы көрөм. Жакшы, рахмат балам. Мен сизди жакшы көрөм. Сиз бизди төлөп, чоңойтуп, ушул даражага жеткизгениң үчүн сизге рахмат чоң. Чоң рахмат, ошол сөздү айтканың үчүн балам, рахмат. Макул, мейлиңиз. Болду? Абдан сонун, апаңыздын өмүр жашы узак, ден соолугу үчүн болсун. Бул бизден сиздин апаңызга белек болсун. Рахмат чоң. 8 март майрамыңыз менен дейм. Ой, рахмат кызым, өзүң дагы. Рахмат. Мен сизди жакшы көрөм апа. Мен сени сүйөм да сүйөм. Не олдуң кызым? Акча керекпи? Жок. Жөн эле? Ооба, жөн эле. Я, нормально, эркетайым. Мамала. Алло. Не oldu Марвел? Апа, кандайсыз? Жакшы, өзүң жакшысыңбы? Ден соолук жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Апа, неме бир нерсе айтайын дедим эле сизге. Неме, мен сизди жакшы көрөм. Ушундай чоңойтконуңузга рахмат. Рахмат, мен да сени жакшы көрөм. Жакшы оку. Окууларыңа ийгилик. Рахмат. Алло, апа. Наргиз, а? Не кыласыз? Чатам ии. Мен сизди жакшы көрөм. Жакшы. Чоң рахмат, мен чоңойтуп окутуп атканыңарга. Ия, садаға болой. Тынчылык. Мектептен ошону сонак кылат да. Силерге. Кандай, жакшысызбы? Жакшы. Апа, мен сизди жакшы көрөм. Сени да мен жакшы көрөм. Аллах шейте. Жакшы сөздөрүңүздү айтпайсызбы? Сөз айткан көз чоң эркирээк экен негизи бар го. Алло, апа. Апа. Апа, мен сизди жакшы көрөм. Мен да жакшы көрөм. Апа, кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы. Апа, мен сизди жакшы көрөм. 8 март майрамыңыз менен. Рахмат. Сизди дайым жакшы көрөм апа, мен сизди. Ушу даражага жеткизгениңиз үчүн чоң рахмат апа. Анда кийинки суроо, сизди апаңыз кантип урушат, кантип эркелетет? Эми алар кандай десем. Бар эле козум, жаным, кичинекейим ушундай сыяктуу эркелетет го. Мен деле ушундай эле. Ал эми кантип урушат? Урушканы. Апа мен урушпайт. Ал эми кантип эркелетет сизди? Ошо мамалам деп эркелетет. Рахмат чоң сизге. Кантип эркелетет? Эркелеткенин билбеткем, бирок кызым деп эле айтат атайм эле. Кантип урушат сизди апаңыз? Көп сөз менен дейби? Бир сөз, эки сөз айтып коюңуз. Мен көбүнчө унутчакмын да. Ошого меңди унутуп калдым. Сизге суроо, апаңыз сизди кантип эркелетет? Анан айын. Ал эми кантип урушат сизди апаңыз? Сени деп. Апаңыздын ден соолугу чын, өмүр жашы узак, ар дайым бактылуу болсун. Бул бизден апаңызга белек. Апаңыз сизди кантип эркелетет? Апам мени негизи мен апам эң эрке аласың. Мына ошого ар кандай сөз менен эркелетет да. Жаным, алтыным, мен сени жакшы көрөм балам, ушундай.
Эң мындай көбүрөөк колдонгон сөз кайсы сөз урушаарда? Бала деген сөзү. Эркелеткенде кантип эркелетет? Эркелеткен билбейм, бала деп эле экөө бирдей кете берет го. Бул бизден сизин апаңызга белек. Рахмат, айтпаңыздар келсин. Болуптур. Рахмат чоң.